Демек 70 килограммга чейин салмак чембирдиктеги чейрек финалдык кармашмаларга кайтып келебиз. Үсөн Жаныбек уулу жана Султанбек Абдуллаевдардын ортосунда кармаш. Буга чейин балбандар 3төн жеңишке жеткен. Мынтеме 4-чү кармашында жеңишке жетеби, жеңилип ызасын татабы деген дагы суроо бар. Албетте анын бардыгына бул кармаштын жүрүшүндө сөз түрдө аныктап жооп ала алабыз. Балбандар бири-биринин курун байлагандан кийин эми өзлөрүнүн болуп көрбөгөндөй мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулушат. Султанбек Абдуллаев колду эми гана өткөрдө ыңгайлаштыра кармашты балбандар. Биз болсо алыш деген белгиден кийинки жүрүштү көрөлү. Үсөн Жаныбек уулу фавориттердин бири, андыктан ага каршы күрөшүү кыйын да болот. Бир упай бар. Султанбек Абдуллаев балбан тууралуу айта турган болсок, 5 сары спорт клубунан 1-разрядда спорт чебери 22 жашта. Ал эми Үсөн Жаныбек уулусу эл аралык класстагы спорт чебери. Ал Додон спорт клубунан, ал болсо 26 жашта. Этор канча дагы байкайлы. Демек Үсөн Жаныбек уулу жана Султанбек Абдуллаевдар азырынча курч кармашты өткөрүүгө басым жасоодо. Чындыгында эле эми чейрек финалга жетип келди. Бул жерге ар бир эле балбан мынтип чоң мындай көрсөткүчкө чейин келүү орго турарын жакшы билет. Андыктан оңой олтоң менен эми бири-бирине жеңишти берип койдон дагы алыс болушу шарт экенин жакшы билебиз. Эл аралык класстагы спорт чебери болгон Жаныбек уулу Үсөнбек болушунча белди артка тартып, өзү эңкейип алып атаандашына ыңгайсыздыкты жаратып берди. Ал эми Султанбек Абдуллаев аны тартып көтөрөм деген учурда өзү мынтип басына түшүп калары эми малым дагы болчу. Бир упай бар Үсөн Жаныбек уулунда жана 2-0 деген упай бар. Байкайлы канча дагы. Демек азыр Султанбек Абдуллаев менен каршылашынын курун оңдоп байлоого дагы киришкен. Демек жыйынтыгында дал ушул жерден азыр спортчулар каршылашынын куруна колду өткөрүп кармагандан кийин алыш деген белги кайрадан берилди жана алар болсо кармашты улантат. Айтор мыкты атаандаштар экен өздөрү биринен бири кем калбаган. Султанбек Абдуллаев дагы чоң аракеттин үстүндө, себеби каршылашынын эмнеге жөндөмдүү экенин билгенден кийин ал ушул эле жерден жеңилип көрөсүнө тескерисинче ага каршы 2 эсе чоң бир дымак менен чыгып аны жеңүүгө сөзсүз түрдө умтулат. Дегиче дагы кылычтар жалпысын ортого чакырды. Упай демек берилген эмес буга чейинки көзөрмөмдөрдөгү жүрүштөргө. Кандай жыйынтык болот? Белги бар жана Үсөн Жаныбек уулу. Жаныбек уулунун жанталашуусу жыйынтыгында Султан Абдуллаев. Таңтарып кетпесе дагы албетте мына упайлык аракетти көргөн. Эсеп 3-0 жана биз болсо ушул жерден балбандардын командаларындагы Кайыз Султанбек Абдуллаев жана
Анын бул ирет 1 упайга ээ болгонун көрүдөсүздөр. Ар бир жүрүш, ар бир аракет оң жыйынтыгын дагы берүүсү зарыл. Жанбек уулу умтулууда бар аракетин ортого салууда, бардык күч аракеттери алардын жүрүштөрү. Байкай Султанбек Абдуллаев албетте убактын аз калганын жакшы билет, андыктан ал ушул жерде чымырканып туруп мынтип бир аракет кылыш керек болчу. Жана албетте Жанбек уулу кайрадан дагы бир упайга ээ болду. Эсеп 4-1 жана кантсе дагы байкап туралы. Эки упай Султанбек Абдуллаевга жана эсеп 4-3. Султанбек Абдуллаев Үсөн Жанбек уулуна упайлар жактан да кууп жетерге дагы аз калды. Жана Үсөн Жанбек уулуна эскертүү жыйынтыгында эсеп 4-4. Азыр эми биз көк жашыл бурчтан чыккан балбандын азыр умтулуусун сөзсүз түрдө байкайбыз. Ар бири чоң бир умтулуулары керек. Ал эми 15 секундалык убакыт карманып кое турган болсо, анда ошол жерден аракетин жүрүшүн көрөбүз. Үсөн Жанбек уулунун машыктыруучусу бул чечимдерге макул эмес. Ал эмнени алып келет байкайбыз. Ал эми Nitro Soda маркасы бул биздин алыш күрөшүн көрсөттү башкы өнөктөшүбүз экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Демек, калыстар тобу бардыгын карап чыкты. Упайлардын саны 4-3 болуп туруп, азыр кайрадан Султанбек Абдуллаев артта калат. Убакыт аз жана байкайлы умтулуп бар. Азыр упай жок, албетте ышкырык жаңырды туруп кармашты улантыш керек дегенче Үсөн Жанбек уулуна упай ыйгарылат. Бирок Султанбек Абдуллаев жаман эмес аракетти көргөн болчу. Ушул жерден эми токенчиликке дагы барган. Анын жыйынтыгы коштолот байкайбыз 5-3 жана албетте бул упайлар өз көрсөткүчүбүз жыйынтыгын алып келиш керек. Дагы бир умтулуу жана ушул жерде жашыл бурчтан чыккан балбанга дагы бир упай ыйгарылат. Канча дагы Султанбек Абдуллаев
чоң бир умтулууларды жасаган, секунданты балким калыстарды каратып көрүүгө дагы ашыгыш керек беле. Ким билсин, байкайлы Үсөн Жаныбек уулу жана кайрадан өзүнөн ашыра ыргытууга болгон жүрүш жыйынтыгында азыр Абдуллаев чоң күчтү ортого салууда. Анын бул аракеттери канчалык оңунан чыгат дагы байкайсыздар. Күрөш деген белги берилди жана дагы бир рет көтөрүп чабуу жыйынтыгында Үсөн Жаныбек уулуна дагы бир упай ыйгарылды. Жаман эмес жүрүштөр болчу, бирок деген геп бар. Анын натыйжасында биз эми калыстын ышкырыгы менен 1 секунда убакыт бар. Ушул жерден Султанбек Абдуллаев кайрадан атаандаштарынын ашыгандагы жыйынтыгында Үсөн Жаныбек уулу дагы бир упайга ээ болду. Жалпы 8-3 жана вакыт соңуна келип калды. Дагы балбандар жылы гол алышат. Биз болсо кийинки балбандарды килемисинен күтөбүз. Бұл ретте Шүлейм Асымовке дайындап тұрсын 6 салмақта балбандар. Сандыралы болды. Приготовиться.